Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Малик Аликеевдин сөөгү таласта жерге берилет. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Малик Аликеевдин сөөгү 19 январ күнү өзү туулуу өскөн Таластын Көпүрө базар айылында жерге берилет. Бул маалыматты Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Эскерте кетсек, көптөн бери ооруп жүргөн таланттуу өнөрпоз 17 январ күнү кайтыш болгон. Малик Аликеевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 2022 жылдын 19 январында саат 10:00 Киндик каны тамган Талас районуна караштуу Көпүрө базар айылында өтөт деп айтылат маалыматта. Малик Аликеев 54 жашта эле Мөлмөлүм, Арзыкан, Таласым сыяктуу ырларды ырдап чыгып таанымал болгон. Филармониянын алдында түзүлгөн эл ырчысы эстебес тобунда 16 жашынан бери ырдап келген. Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга 26 январда келери айтылды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен 26 январда келет. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Айнура Өсөнбекова Жогорку Кеңештин комитет жыйынында билдирген. Алгач өзбек лидеринин өлкөгө өткөн жылдын 10 декабрында келери айтылган. Анын алкагында эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланышты чыңдоого багытталган Кыргыз-Өзбек бизнес форуму өткөрүлмөк. Бирок мамлекеттик сапардын мөөнөтү жылып, Мирзиёев Кыргызстанга 2022 жылдын аягына чейин келери айтылган болчу. Сапарды жылдыруунун себеби айтылган эмес. Орус ырчы Манижа Бишкекте концерт берип, акчанын бир бөлүгүн Кыргызстандагы хоккей ойногон кыздарга берет. Орусиялык ырчы Манижа Бишкекте концерт берет. Бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасына өзү жазды. Мен Бишкекте биринчи жолу концерт коем. Өткөн жылдын күзүндө башталган тур музыкант Манижанын кыялы. 2022 жылдын октябрь айында мен Кыргызстандагы жалгыз хоккей боюнча кыздардын Ысык көл канаттары командасын колдоо максатында видео чыгаргам. Анда жаш хоккейчилердин окуясы No O Nive ыр менен чагылдырган. Команда тууралуу мен буунун качкындар боюнча агенттигинин ак ниет элчиси катары Бишкекке келгенимде билдим. Концерттин жүрүшүндө чогулган каражаттардын бир бөлүгү хоккей боюнча Ысык көл канаттары командасына берилет, деди ал. Тажиктекте орусиялык ырчы Манижа Кыргызстандын хоккей ойногон кыздары тууралуу клип тарткан. Алар өздөрү Ысык көлдүн түндүгүндөгү Отрадная айылында жашашат жана жергиликтүү дилгер машыктыруучунун аракети менен хоккей аянтчасына айланган мурдагы картошка таласында машыгышат. Кыздар тынымсыз үй жумуштары менен алек, алар чоң спортту кыялданышат, багынышпайт. Ооба, мен Бишкекке сөзсүз түрдө кайрымдуулук боло турган концерт менен барам жана каражаттын бир бөлүгүн ушул команданы колдоого жөнөтөм, деген ырчы. Эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев Кыргызстанга кирип жаткан тамак аштардын зыяндуулугу тууралуу маселе көтөрдү. Ысык көл облусунан Ата журт Кыргызстан саясий партиясынан эл өкүлү болуп шайланган Жаныбек Кыдыкбаев бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Тилек Мамадалиевге суроо узатып, өлкөбүзгө кирип жаткан тамак аш товарлар саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан көзөмөлдөнөбү? Улуттун ден соолугун кантип сактап калабыз жана анын алдын алууга кандай иш алып барылууда, деген суроо узаткан. Ал эми саламаттыкты сактоо министринин орун басары Тилек Мамадалиев депутаттын суроосуна так жана даана жооп бере алган жок. Анткени министрлик мындай жумуштарды жүргүзбөй эле, деген суроо туулат. Министрдин орун басары кагаз түрүндө эл өкүлүнө жооп берерин айтып кайсалактады. Калганын видеодон көрүңүздөр. Азыр оорулар көбөйүп атпайбы? Зам министр, сиз жооп берип коесуз го дейм. Кандай мындай анализдер кылып атасыңар? Бул биздин жеп аткан продуктулардан кичинекей балдардын да оорулары көп. Ошол жакта мындай силердин лаборатория иштейби, карайсыздарбы? Ошол боюнча суроо берейин дедим эле да мен. Рахмат. Келерки жыл, башталган жылда биз именно ушул оорулардын алдын алууга көңүл берип атабыз. Азыркы күндө жерлерде тегерек столдор өтүп атат. Ошондой эле биздин министрлик тарабынан роликтер даярдалып, туура тамактануу. Биздин жана буга чейин деле айтып кеттим, жүрөк оорулар, башка оорулардын негизги себептери биздин туура тамактануу бузулгандыгынан. Ошол жаатында буюрса, мен суроо мындай да, силер туура тамактандыруу деп бересиңер, бирок бизде кирип аткан товарлар боюнча мен ошону сурайын деп атам да. Ошо зыяндуулугу көп товарлар да кирип атат, балдарга запрет, мындай жебечи нерселер да кирип атат. Ошолорго мындай сиздер тараптан, министрлик тараптан мындай ушуларга болбойт деп бөгөт коюу жөнүндө бир
положение чыгарып, мындай өкмөткө сунуш кылдыңарбы? Биз ал багытта Айыл чарба министрлиги менен экономика министрлиги менен иш алып барып атабыз. Биздин санэпидстанция көзөмөл борбору ошолор менен тыгыз иштеп атышат. Бул деген бир эле Минздравдын маселесинде чечилчү маселе эмес, өзүңүздөр билесиздер. Муну министрлер аралык комиссиянын негизинде буюрса бул багытта иш алып баратабыз. Ошол силердин ар бир таможняда жок да, силердин немеңер, адистериңер жок да ал жакта. Лаборатория жок, ар бир товар текшере албайсыңар. Бирок перечиндер боюнча силер таможня менен өкмөт менен иштесеңер болот да, могуларга болбой. Силерде барбы мындай анализдер, могу товарлар же болсо могу ичимдиктер, кандай бир соктор дейбизби, ушу балдарга запрет, ушунду ичпесе болбойт, ушуларды киргизбей койсо деле болот деген маселе барбы? Бизде бул негизи бул улуттун коопсуздугу, өзүңүздөр билесиздер. Бул багытта биз буга чейин иш алып баратканбыз. Bundan keyin деле буюрса иш алып барабыз. Именно ушул лабораториялар бизде иштейт. Бул маселе ошол Айыл чарба министрлиги менен биргеликте иш алып барылат да. Айыл чарба министрлиги ал продукт питанияны эле киргизе берет да, зыяндуулугун силер текшересиңер да, карапчы адамдын ден соолугуна зыян бере турган товарларды аныктадыңарбы ошол? Мен ал боюнча сизге кагаз түрүндө так маалымат берейин. Кайсыл продукцияга кандай заключение чыгып, кандай зыяндуулуктар аныкталганын азыр бир аз кыйыныраак болуп атат жооп берген. Assalamu alaikum туугандар, Москвадагы мекендештер. Биз экинчи оюнга старт бердик туугандар. Бул эки матизди сразу айтып кетейин, айтпасам болбойт. Биздин биринчи турда машиналарды уткан адамдарга акчасын бергенбиз. Бул оюнда 3 машинанын тең акчасы берилбейт, алып мас жаклап айдайсыздар туугандар. Эки матиз, Ланос алдыңкы приздер. Главный призибиз 2 конвертте 50 миңден бар туугандар. 2 конверт 50 миң, анан 7 телефонубуз бар, 7 iPhone. Мен сиздерге сразу көрсөтөйүн. Бул оюнда туугандар ким көп билет алган, iPhone 13 алат. Ким көп алган, ким көп билет алса iPhone 13 тутасыздар туугандар. Анан бул iPhone 11, будан 6 штук. 6 штук, 6-сыны ким 10дон ашуу билет алгандарга коюп берем. Бирөөңүздөр утуп кетесиздер. Көп алгандар адамдардын арасынан бирөөңүздөр утасыздар. Ошондо бул 6-7 телефондон тышкары 110 конвертте 1000 рубльден приздерибиз бар туугандар. 110 конвертте 1000 рубльден приздерибиз бар. Билеттин баасы ошондой эле 500 рубль болот. Билеттин количествосы 2400 болот туугандар. Экрандагы номерге Сбербанк WhatsApp уланган, акчаны которосуздар, чекти жөнөтөсүздөр, бир күндө билет жазып беребиз туугандар. Анан биз башында айтып кеткенбиз, ар бир оюнчулардын атынан жаш балдарга, жанагы ден соолугу чектелген балдарга жардам беребиз. Салымыңыздар зор болот туугандар. Ойноңуздар, утуңуздар. Азыркы моментте 300 билет сатылды. Баарыңыздарга ийгилик туугандар. Токмокто жүрөк үшүн алган жол кырсык катталды. Социалдык тармактын колдонуучулары Токмокто жүрөк үшүн алган жол кырсыгы катталгандагы маалыматты таратышты. Айрым маалыматтарга караганда кырсыктын кесепетинен каза болгондор бар. Сереп медиа маалымат агенттиги окуя боюнча Чүй облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгы менен байланышканыбызда окуя болгон жерде кызматкерлер иштеп жатканын маалымат такталып берилерин айтышкан. Акылбек Жапаров Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессору болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна жумушчу сапарынын алкагында Ош мамлекеттик университетине барган. Анда университеттин базасында түзүлгөн жана жарандарга медициналык кызматтар көрсөтүлүүчү көп тармактуу клиникалык оорукана көрсөтүлгөн. Клиникалык ооруканада 60тан ашуун адам иштейт, кызматкерлердин 95% Ош мунун бүтүрүүчүлөрү. Акылбек Жапаров Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамы менен да жолугушту жана анда сөз сүйлөп жатып университет үлгү ала турган алдыңкы окуу жай экенин айткан. Соңунда Жапаровго Ош муунун ардактуу профессору наамы ыйгарылган. Өзгөчө кырдаал министрлиги майлуу сууда абал четинен жөнгө салынып үйлөргө жылуулук берилүүдө.
Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Майлуу Суу шаарындагы катуу сууктан улам үзгүлтүккө учураган жылуулук берүү системасын калыбына келтирип, шаар тургундарын суу менен камсыз кылууга 27 техника жана 170 кызматкер тартылганын билдирди. Учурда номер 1 жана номер 4 отказан ишке киргизилип, көп кабаттуу үйлөрдүн 80% жылуулук менен камсыздалууда. Мындан сырткары Кыргыз нефтегаз ишканасы шаардын Кутманова көчөсүндөгү көп кабаттуу турак үйлөрдүн жертөлөсүндөгү тоңуп калган таза суу системасын атайын техника менен эритип, 807 абонентке ысык суу берилди деп айтылат маалыматта. Өзгөчө Кырдаал министрлиги шаардагы Кырдаал көзөмөлдүү экенин кошумчалаган. Эсиңиздерге сала кетсек, Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарында катуу сууктан улам 12 январда суу кампасындагы түтүктөр тоңуп, андан соң ооруканаларга суу толук келбей, жылуулук берүү дагы үзгүлтүккө учураган. Мындан улам шаарга өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Этно акын Тата Улан жаңы ырларын чыгарууга демөөрчү издейт. Этно акын рэпер Тата Улан чыгармачылыгын жандантып, жаңы ырларды чыгарууну ниет кылууда. Ал Facebook баракчасына бир нече жаңы ырлары бар экенин, аларды чыгарууга каражат керектигин айтып, атайын эсеп ачканын жазган. Эл үчүн иштей берейин, ырларыңыз качан чыгат, эмне чыкпайт деген ырлар чыгып калсын. Капчыкты ырлар үчүн ачтым, чоң салым кошом дегендерге WhatsApp бар. Megapay 996 555 312 100 деп белгилеген ал. Рэпер буга чейин патриоттук, саясий темадагы тамашалуу жана драма жанрындагы ырларды даяр экенин, кайсынысын биринчи чыгарайын деп көрөрмандарынан сурамжылоо жасаган. Былтыр 74 миңден ашык жаранга пенсия берилди. Социалдык фонд өткөн жылдын январ-декабрь айларында 74 580 жаранга пенсия чектеди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат калайык, анын ичинде 2022 жылдын декабрында 6515 жаранга пенсия чектелген. Мындан сырткары эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 2294 пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелинди. Министр электр энергиясын өчүрүп турбасак, бир облус жарыксыз калат. Эгер 110 киловольттук линияда авария болсо, бир облус толугу менен электр жарыгысыз калат. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев 17 январда өткөн отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында билдирди. Трансформатор өчүргүчтөр эрип кетүүдө. Бизде авариялык ири резерв жок. Эгер 110 киловольттук линияда авария болсо, бир облус толугу менен электр жарыгысыз калат. Ошондуктан жөнгө салуу иш-чараларын жүргүзүп, сууктан чыгып кетели деп жатабыз, деген Ибраев. Кайсы аймак тууралуу сөз болуп жатканын министр так айткан жок. Ушул күндөрү энергетика министрлиги жарыкты 1-2 сааттан өчүрүп, муну жөнгө салуу чаралары деп атоодо. Ал эми жогорку кеңештин жыйынында депутат Бекешев энергетиктерге кайрылып, жарыкты өчүрүү графигин жарыялоого чакырган. Электр энергиясында кризис болуп жатканын түшүнүп жатам. Жабдуулар эски, ошол эле учурда жарандарга жок дегенде өчүрүүлөрдүн графигин берип койгулачы. Саат мынчада электр энергиясы болбойт деп айтып койсоңор, ошого даярданышат да. Ошондуктан сураныч графикти түзүп, элге айтып тургула, деген эл өкүлү. Москвада оор кырдаалга кабылган мигранттар жашап турчу жай бар. Дареги. Москва шаарында кыйынчылыкка кабылган кыргызстандыктар Россиянын темир жол мейманканасында бекер жашай алышат. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен маалымдашты. Билдирмеге караганда, аталган мейманканадан кыйналган кыргызстандыктарга 3 адамга ылайыкталган номерлер берилет. Анда жарандар документтерин даярдоо, калыбына келтирүүгө чейинки убакыт аралыгында жашай алышат. Жарандар үчүн мындай шарт министрлик менен анын Москва шаарындагы өкүлчүлүгүнүн аракеттери менен ишке ашырылды, деди мекемеден. Кыргызстандыктар өкүлчүлүккө төмөндөгү дарек боюнча кайрыла алышат. Москва шаары, Малая Полянка көчөсү 7, байланыш номери +7 495 197 76 71.